Кыргызстандагы ар бир экинчи адамга жаш болобу, кары болобу карабастан жировой гепатоз, боорду май басып калды деген диагноз коюлуп атат. Бул эмне себептен келип чыкты? Биринчиден, эң туура эмес тамактануу. Кыргыз табактан ооруп калат деп бекер айтылбайт. Сиз табакка салган тамактын эч ылгабастан бардыгын катарынан жей бергендиктен, андан тышкары химикаттар. Жаштар эмне үчүн жировой гепатоз болуп атат? Химикат тамактар, баягы эле пакеттин ичиндеги тамактар, баягы эле химикат кошулуп, чипсылар, кириешкилер, фастфудтар жана башкалар. Баягы эле кола, фанта. Демек, сиз туура эмес тамактануу менен өзүңүз жировой гепатозго алып келип жатасыз. Мындан тышкары көп кыймылдабагандык, мындан тышкары кыжалат болуу, нерв болуу, стресске түшүү, депрессияга, мындан тышкары телефондо көп отуруу. Демек, сиздин бооруңуздун кыйналып калышына бир эле жогоруда мен айтып кеткен себептер эмес, өтүңүздүн да жакшы куйбай калгандыгына келип чыгат. Эмне үчүн? Боор өт чыгарып берет, өт суюктугун чыгарат. Ошол өт суюктугу өт башчасына келип куюлуп туруш керек. Ар бир тамак ичердин астында адам бир күндө 3 жолу тамактанабы, завтракпы, обедпи, ужинби, 3 маал тең боордон өт суюктугу жасалып, өт башчасына куюлуп турат. Эгерде сиз эртең менен тамак ичпей койгон болсоңуз, демек эртең мененки жасалган порцияңыз турат дагы түшкү порцияга эски болуп калып, тамактын жакшы эмес сиңишин алып келет дагы. Ал эми түштө болсо, боор түшкү порцияны жасап алат дагы, ал алып келейин десе, өт башчасы бош эмес болгондуктан өт суюктугу боордо калып дагы ошол жировой гепатозго алып келет. Демек, сиз жакшы болуш үчүн спорт менен заниматься этиңиз, көбүрөөк эңкейген кыймылдарды көбүрөөк жасаңыз, сиз диетага отуруңуз, сиз суу ичкенди үйрөнүңүз. Жана бул учурда эң сонун жардам бул албетте лимфа массаж, висцерал массаж жана сүлүк эң сонун жардам берет. Менин практикамда сүлүк 2 жолу койгондон кийин, ар бир 4 айда 5 айда 2 жолу койгондон кийин жировой гепатоз деген диагноздан арылгандар менде аябай көп. Демек, урматтуу мекенжиңиздештер, өзүңүздүн ден соолугуңузду ойлой турган болсоңуз, өзүңүздүн органдарыңызды жакшы көргөн болсоңуз, мен айткан дарылоого келиңиздер.